ашуу Бишкек шаарынан 135 чакырым аралыкта жайгашкан. Кыргызстандын түндүк-түштүгүн бириктирген Бишкек-Ош стратегиялык жолунда деңиз деңгээлинен 3400 метр бийиктикте орун алган. Бул жол аркылуу кышы жай дебей жүк ташыган жана эл ташыган унаалардын саны суюлбайт. Дайым жол жүрүп, жолдун сырында, чырында түшүнгөн айдоочулардын олуттуу көйгөйлөрүнүн бири бул ашуудагы жолдун абалынын начардыгы. Белгилей кетсек, жылына оңдоп түздөө иш чаралары жүргүзүлгөнүнө карабастан, айрыкча жаз айларында чуңкурчалар көп болуп, жүргүнчүлөргө тоскоолдук жаратат. Айдоочулардын айтымында, азыркы таптагы күйүүчү майдын кымбатчылыгы аз келгенсип, жолдун начардыгынан дагы чыгымдарга учурап жатышкандыктарын билдиришти. Биз Талас Бишкек каттайбыз өзүбүзчү. Жол өтө начар. Өтмөк, анан төө ашуу өтө бузулуп кетти. Ушуга бир аз бийлик көңүл бөлүп койсо жакшы болмок да. Бензин 47 сомдон куюп атабыз. Киши жок. Иштебеске болбойт. Айла жок, бала чаканы багыш керек. Чыгабыз. Дөңгөлөктөрүбүз айрылат. Бамперлерибиз тиет, мына көрүсүзбү? Ушу жолду бир жакшы карап койсо, өкмөт абдан жакшы болот эле да. Эми үмүт чоңго жаңы правительстводон. Иштейт деген үмүттөбүз. Az жазында hem суу да жейт эметет, тешилип калат да. Колунан келишинче ремонт кылып атышат. Мурунку карана кичине более-менее оңдоп койду, биртке жерим болсо дагычы. Анан азыр кар жаап атканда ушундай эле боло берет. Мына фура. Биз ушу фура айдан, ашууда айдан кыйынчылык келе жатат. Конечно, кыйынчылыктан немеде карда кыйынчылык болот. Кыйынчылык. Түндүк аймак менен түштүк аймакты байланыштырган унаа жолундагы көйгөйлөр жыл сайын парламентте дагы көтөрүлүп, бирок бир жактуу чечим чыга электигин айткан эл өкүлү буларга токтолду. Эми бул Бишкек-Ош жолунун азыр эң бийик төө ашууда турабыз азыр. Абдан маанилүү Кыргызстандагы эң мындай ири кан жолдордун бири. Ошол 4 облусту байланыштырган Бишкек менен. Мына Ош, Баткен, Жалал Абад, Талас 4 облусту байланыштырган жол. Чынында мен ушул жерден машина менен өткөн сайын аябай кейим. Жылдан жылга ошо абалы начарлап эле баратат. Мен мына бүгүн эле ошол министрлик менен сүйлөштүм. Быйыл дагы акча бөлүнбөйт экен. Ошол убактылуу жанагындай мындай аңда яма деп коет го ошо. Ямаларды гана чуңкурчаларды жамаганга гана анча-мынча каражат бөлүнбөсө, мына быйыл дагы ошо ковид-19 деп каражат бөлүнбөйт деген жооп болду. Былтыр деле ушул маселе көтөрүлгөн. Депутаттар деле ошо Бишкек жүргөндө жолду көрүп парламентте маселе көтөрүлө беришет, бирок чечилбейт. Анткени мына былтыр дагы, быйыл дагы бюджеттен жол курууга деп бөлүнгөн каражаттын 70%-ын кыскартыптыр азыр. Кыскартыптыр. Эми негизи ушул жолду оңдоп койсо аябай жакшы болмок. Анан мына биз туннелден чыктык азыр. Ушул жерде көбүнчө пробка. Анан буга чейин да ошол кытайлар менен бирге акы төлөнүүчү жол бир аз төмөнүрөөк. Азыркы биз турган төө ашуудан төмөнүрөөк 1000 метр төмөнүрөөк жерден ошол альтернативдүү туннел курабыз деп сөз болуп келишим болгон. Бирок ал дагы эмнегедир мындай токтоп турат. Анан эми бул жерде мына канчалаган адамдар мына карасаңыз азыр эминтелинде мына жол тыгыны болуп атат. Дайыма эле ушундай. Канча өмүр өтөт бу жерде, канча адамдардын мындай жашоо турмушу ошол Бишкек жолунда өтөт да. Эми ушул жол оңдолсо, анан экинчи дагы вариант бар, жанагы Атамбаевдин тушунда башталган түштүк альтернативдүү жолу. Ал курулса дагы мына Балыкчы менен Жалал Абадта 4 сааттык гана аралык болуп калат да. Эми буюрса бир 2-3 жылдын ичинде ушул чечилип калат деп ойлоп турам. Аталган жол каттамын толук реконструкциялоо боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө деген суроо менен Транспорт жана Курулуш министрлигине кайрылганыбызда алар жол жылына оңдолуп турарын айтышып, ал эми толук кандуу оңдоо иштери боюнча долбоорлор иштелип жатканын жана министрлик тарабынан бир катар сунуштар бар экенин билдиришти. Бишкек-Ош жолу номер 9 жол төлөө мекемеси тейлеп, жыл сайын ремонттор жүрүп турат. Ал ремонттор айта кетсек, бул ямычы ремонттор жана жол белгилерин коюу, жана жолдун бетин тегиздөө, жолдун кырын көтөрүү иштери жүрүп турат. Жыл сайын биздин милдетибиз. Бул азырдын бүгүнкү күндө 138 километрден 209 километрге чейин аң чөнөктөр көбөйүп кетти. Алдын ала иштерин жүргүзүп атабыз. Анткени ямычы ремонттор бул технология боюнча
баягы 10 градустан өйдө убакта анан жанагы мундулук кеткен да жерден, ошондо жасалат. Азыр күтөдөбүз, күн ачылса эле уже шаймандарыбыз, инвентарыбыз баары дайын, жумушка чыгып асфальтты басып, аңчы-өңдөр жамап коелу деген ниетибиз бар. Айдоочуларга түшүндүктөр болот. Маалымат массалык каражаттарга биз алдын алуу берип турабыз. Баягы аба ырайынын бузулушу боюнча кар жааганда, жаан-чачын жааганда соответственно жолдогу азыр ямалар чыгып калып, көрүнбөй калат айдоочуларгачы. Туман калган убактарда ошон үчүн мындай кырсыкка учуруп аткан моменттер болуп турат. Ал боюнча проекттер жасап, бир сунуштарыбыз, бир 3-4 сунушубуз бар. Бишкек-Ош жолунда жалпысынан 2 өткөрмө пункт жайгашкан: Сосновка айылында жана Каракөл шаарында. Ал өткөрмө пункттар автоунаалардан атайы тариф менен коюлган акча каражатын алуу менен өткөрүлөт. Ушул жагдайга байланыштуу жогорудагы өткөрмө пунктунан күнүнө канча унаа өтөт, чогулган акча кайда сарпталат деп кызыгып көрдүк. Сосновка өткөрмө пунктунан күнүнө канча транспорт өтөт, анан кийин эсептей келсек жылына канча транспорт өтөт, анан кийин ошол жердеги өткөрмө пункттагы сиздерде атайын ставка бар да, жеңил унааларга мынча сом дегенчи, ошол ставкалар тууралуу айта кетсеңиз. Так, былтыркы жылы салыштырмалуу 2020 сбор боюнча 71 миллион 200 миң жол бердик да. Это бул эки посту санагандачы, бул Сосновкада бул туннель кызматына тиешелүү, бул өткөрмөлүк акча чогулуп берген пункттан экөө да, Каракөл посту, анан кийин Сосновкада. Бул ошо экөөнүн алып чогулуп берген 2020 жылга караштуу 71 миллион 200 миң чогулуп бергенбиз да былтырчы. Негизи айына бул эми сезонго жараша болот да, негизи кышында айында түшүп кетет. Сборлорчу. Экен көп машина түшпөйт, өз бул тоолуу аймак болгондон Кыргызстандын жери ошо көчкү түшөт, жолго сыйгалак болот, көп элдер жолго чыкпайт да, ошо тиешелүү сборго түшүп кетет да. Негизи бул орточо алганда айына 3,5 миллиондон 5,5 миллионго чейин түшөт да. Айлык сбор бул бир посттон да. Бирок могу Сосновка постун айтып берейин, Сосновка өткөрмө. Бишкек-Ош, анан Ош-Бишкек эки багытты карай да. Бишкек-Ош, анан кийин Ош-Бишкек эки багытты карай, негизи 2 миңден 2,5-3 миңге чейин машина жүрөт да. Күнүнө. Ошо күнүнө. Бул ошо жана сезонго да тиешелүү болот, негизи кышында ноябрь, декабрь, январь айлары, бул даже январь, февраль, даже азыркы убакытка чейин айтсак болот, быйыл ошо кыш узак болуп атат. Бул интенсивность жүргүнчүлөрдүн саны түшүп кетет да. Мисалы средний мындай 2 миң машинеден 2,5 миңге чейин. Анан баягы пик убагы болот, бул жайындачы. Жайында мындай бир айдын ичинде пик убагы болот. Мында уже бул эки багытты карай айтып атам да, менчи кишилер адашып калат, ошо бир багытта өссө 2,5 машина жүрөт, андай эмес. Эки багыт айтып атам да. Бишкек-Ош, анан Ош-Бишкек. Ошол пик убагында 3 миңден 4 миңге чейин жүрөт да. Эки направление. Ошол бул айда могуга бул жылдын 2020 январь айынан март айына чейин биз азыр плюс былтыркы жылга салыштырмалуу 10 миллионго плюска баратабыз да. Анткени сбор ошо машинада көбөйөт, ошо сбор көбөйөт да негизичи. Былтыркы жылга салыштырмалуу 10 миллион алдыбыз азыр. Анан бул өзү тарифтер негизи өзү бекитилип берилген да. Ошол тариф негизи бул 96-жылы бекитилген 183 токтом менен Кыргыз Республикасынын. Ошондо бекитилип берген да, тариф ошо ар кайсы машинанын өзүнүн тарифтери бар негизичи. Бул жеңил машинеге 45 сом да, легковой машина. Андан кийин микроавтобус, грузовой до 3 тонна кот, алар 75 сом. Автобусы, анан грузовые до 5 тонн 125 сом. Автобусы от 22 до 32 мест и грузовые до 10 тонн 250 сом. Автобусы свыше 32 мест и грузовые свыше 10 тонн, алар 275 сом, да?
ушундай болуп бөлүнөт. Анан бугандан тышкары баягы бул негизи биздин Кыргызстанда жүргөн өзүбүздүн кыргыз номуру менен келген машинелердин тарифи да булчу. Мындан тышкары иностранный номурлар менен жүргөн машинелерге тарифи өзүнчө да булчу. Бул негизи доллар менен коюлган, бирок по курсу Нацбанка ошол менен алынат да негизичи, сом менен алынат. Түшүнүктүү. Анан кийин ошол түшкөн каражаттарды сиздер кайсыл жакка өткөрүп бересиздер? Анан кийин же болбосо кайсыл жакка жумшалат деген маалыматтар барбы сиздерде? Бул мурун кайсы жылга чейинки мен тактап биле албайм, бирок бул өзү буга чейин спецсчет болчу да. Азыр болсо Минфинге чөп го дейм. Азыр общий казнага эле чөп да, мамлекеттинчи. Ошо андан кийин андан дальше ошо уже биздин генеральный дирекция бар, Ош Бишкек жолуна караштуу фин дирекция. Ошол жактан маалымат билип алсаңар болот. Анысын билбейт экен, кандай кылып, эмне болуп, каяна жумшаларынчы. Чоң рахмат. Негизи бул акча бул туннелдин өзүнүн эмесине жумшалыш керек да. Туннелге деп чогулган акча да. Мисалы Бишкек Ош жолунда 5 туннель бар да. Бишкек Ош жолундачы.